Отряд, подиум! Отряд, подиум! 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 Жоокерлердин күнү таңкы саат 6-да дал ушинтип башталат. 45 секунд ичинде кийинип бүтүп катарга тизилип, көнүгүү жасоого киришкен катардагы жоокер Азамат Жуматаев. Кызмат өтөп жатканына 5 ай болгон. Аскердин жашоосуна көнүп, бул жердеги эрежелерди так аткарып, өз кызматын өтөп жаткан кези. Жыйырма 8 сентябрда кызмат болуп келгем. 7 ноябрда ант бергем. Уже службам 5 ай болуп атат. Служба абдан жагат. Башка жерлерде билбейм, бирок бизди абдан жакшы карайт, офицерлер жакшы окутат. Бүт көп нерсени баягыда үйрөндүм. Мен азыр атайын бригаданын 25 бригаданын частина служба кылып жүрөм. Скорпион деп аталынат. Разведчик болуп должностуна коюлду. Эркектик сапаттары өзүнүн сөзүнө турган. Биринчиде көп нерсе башка караганда менин палчандарымда биринчи ордо башка жерден келет. Ар бир жагындачы Жалалбаттан, Оштон армы менталитетинен билесиң да, сүйлөшкөнүн ар бирин көрүп каласың да. Балдар менен 52 бала баягыда служба болуп жүргөнчү. Ар бирөө менен сөз таап жакшы өзүңө жакшы билип калат экенсиң да. Өзүнчө атайын багыттагы 52-806 Чаян аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатканын Азамат сыймыктануу менен айтат. 1994 Коргоо министрлигинин буйругу менен 525 өзүнчө атайын багыттагы Чаян деп аталган рота түзүлүп, кийин рота өзүнчө отряд, батальон, андан соң бригада болуп өзгөртүлгөн. Бөлүктүн жоокерлерине өзгөчө сыпаттагы кийимдер ыйгарылат. Чаяндын сүрөтү түшүрүлгөн кийим жана жашыл түстөгү баш кийим. Бирок бул кийимге 1 жыл кызмат өтөгөн жоокер атайын сыноолордон жана экзаменден өтүп, өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн учурда гана ээ боло алат. Күзүндө бизге жаш жоокерлер келип аскер бөлүккө түшкөн. Анын арасында аябай жакшы жоокерлердин бири болуп, катарда жоокер Жуматаев Азамат болуп чыккан. Жаш жоокер жыйынында мен өзүм даярдагам жаш жоокерлерди. Даярдап бүткөндөн кийин ошол эң мыктылардын арасына кирген ал жоокер. Эң мыктылардын арасына кирип, коюлган тапшырмаларды жаң келген кезинде эле аткарып, койгон буйруктарды тез аткарып, биз кандай сабакты, кандай күчү менен даярдыкты өтпөйлү, ошонун баарын убагында аткарып, өз орду менен кылып келген. Мен атайын багытта чалгындоо отрядынын 2-чи чалгындоо тобунун командири болом. Менин кол алдыма түштү. Эркин туруп отур. Эркин туруп отур. Так, тема занятия подготовка караула. Карманыбыз да келечекте аскердик багытта ишин улантып, аскер адамы болууну максат кылган. Ал эми жоокерлерге инженердик даярдык, өрт даярдыгы, тактикалык жана атайын окутуу жана башка окууларды камтыган сабак күн сайын өтүлөт. Азамат теориялык багытты да жоопкерчилик менен өздөштүргөн. Военнослужащий при исполнении обязанностей воинской службы вне служебное время имеет право на ношение, применение и использование оружия. Правила хранения, порядок применения военнослужащего оружия определяется настоящим уставом. Кооптуу жана муздаккандуу жаныбардын атын сыймыктануу менен алып жүргөн Чаян 52-806 атайын багыттагы аскер бөлүгү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн элиталык түзүлүшү болуп саналат. Башка чет мамлекеттерде эле Чаян бригадасынын физикалык жана тактикалык даярдыгына өзгөчө көңүл бурулат. Мындагы ар бир жоокер психологиялык жана моралдык жактан күчтүү болуп, жана өзүнүн мыкты даярдыгын кандай учур болбосун көрсөтө билиш керек.
чептен эрдин күчү бек. Азамат сыяктуу ыйык милдетин аткарган атуулдардын бар экени ишенимдүү келечек тартуулайт. Аскердик даярдык чыныгы эр жүрөктүүлүккө үйрөтөт. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таңманай программасы.